6-бап ачарчылык. Жаз чыгайын деп калганда боз кемшеттин узак сапары аяктады. Апрель болчу. 1 жашка чыгып калган ак азуу баягы эски журтка келгенде Митса аны чанадан чыгарды. Ал толук жетилбегени менен 1 жашар иттердин ичинде лип-липтен кийинки эле чоң ит болчу. Бою менен күчү жагынан карышкыр атасы менен кичини тартып, дээрлик чоң иттерге теңелип калды. Бирок алардай чымыр боло элек. Денеси ичке, субагай келип, урушта күчү менен эмес, шамдагайлыгы менен алчу. Жүнү карышкырдыкындай боз. Сыртынан караганда ал кадимки эле карышкырдын өзү болчу. Кебетесинде кичиден өткөн иттин канынан эч нерсе жок болчу, бирок мүнөзүндө бар эле. Ак азуу айылды ток көңүл кыдырып, сапарга кете электеги тааныш кудайларды көрүп жүрдү. Өзү жокто туулуп, чоңоюп калган күчүктөрдү, мурункудай чоң, коркунучтуу болбой калган иттерди кездештирди. Ал тигилерден мурункудай коркуп үркпөй, үйүр ичинде ээн эркин жүрдү жана адегенде ушундан чоң рахат алып жатты. Мында баягы каарган бесик да бар экен. Заманында ал азуусун көрсөтүп койсо, ак азуу кирерге жер таппай калчу. Мурун бесик аны кемсинтип, басмырлап келген болсо, эми ошол эле бесик ак азуунун көп өзгөрүү болгонун аңдоосуна жардам берди. Ал каарып бараткан эле. Ал эми ак азуу болсо жаш, эми күчкө толуп келаткан болчу. Иттердин ортосундагы мамилелердин өзгөргөнү жаңы атып келишкен багышты союп жатышканда белгилүү болду. Ак азууга бир топ эти бар чоң жото жилек туягы менен тийди. Талашып жаткан иттерден алысыраак жердеги токойго барып, олжосун жей баштады. Бир маалда эле бесик келип ага атырылды. Ак азуу тиги каарган немени 2 жолу кандай каап алганын өзү да билбей калды. Анан четке ойт берди. Мындай чагылгандай чабуулду күтпөгөн бесик селее түшүп, ак азууну карап туруп калды. Ал эми эттүү жаңы сөөк ортодо жатты. Бесик каарып, баягы өзү коркутуп үркүтчү күчүктөрдөн ыдык көрө баштаган маалы эле. Ал чыдаганга аргасыз болуп, тигилерге каршы бүтүн тажрыйбасын колдончу. Баягы баралына келип турган маалы болсо, бул жаш немени катыгын дароо колуна бермек. Бирок ал азыр андан тайып калгандыктан тайсалдап турду. Түгү тик туруп, ыркырап, ак азууну карап турду. Тиги болсо мурунку коркуусу эске түшүп, кичинекей күчүктөй бүрүшө түштү да, ушунчасында көп уят болбой качып кетүүнү ойлонуштура баштады. Ушул жерден бесик бир жаңылыштык кетирди. Ал каарын төгүп тура бергенде баары ойдогудай болмок. Качканга даярданып калган ак азуу этти ага таштап кетип калмак. Бирок бесик күтүп отургусу келген жок. Жеңиш меники болдуго деген ой менен илгери кадам таштады да сөөктү жыттады. Ак азуу үрпөйө түштү. Бесик үчүн азырда кеч эмес болчу. Башын бийик көтөрүп, тигини бар сүрү менен карап тура бергенде, ак азуу туруштук бере албай кетип калмак. Бирок жаңы союлган эттин жыты таноосун кытыгылаган бесик кармана албай сөөгө тиш салды. Ак азуу буга чыдай алган жок. Чанага чегилген иттерге үстөмдүк кылып көнөтүшкөн неме өзүнө тиешелүү этке башка ит тиш салып жатканын көргөндө жаны чыгып кетти. Ал бесикке адатынча дароо кол салды. Бир чабуулдун тездигинен эңгирей түштү. Ушундан кийин эле оңбой калды. Чалкасынан түшүп, мойну алжайып канап турду. Ак азуу аны тургуза койбой, 2 жолу ийнине тиш салып жиберди. Чабуулдун тездиги чын эле таң каларлык болду. Ушуга удаай эле бесиктин мурду канжалай түштү да, теңселе түшүп чегүүнүүгө аргасыз болду. Жагдай таптакыр өзгөрдү. Эми жото жиликтин жанында аркыраган ак азуу турду. Ал эми тигиндейиректе качууга камынып бесик турду. Ал чагылгандай кол салган жаш неме менен кармашууга да аялбады. Жакындап келаткан каарылыкты эстеп жүрөгү сыздап кетти. Беделин түшүрбөй кеткенге аракет кылды. Жаш ит менен анын алдындагы сөөгө кайдыгер артын сала бурулду да, каадасын бузбай кете берди. Ак азуу көрбөй турган жерге барганда гана жата калып, жараатын жалай баштады. Ушундан кийин ак азуу өзүнө биротоло ишенип, менсинип калды. Чоң иттердин арасында ээн эркин басып, алардан мурункудай тартынбай турган болду. Жок, ал уруш үчүн шылтоо издеген жок.
болгону эл көзүнө көрүнгүсү келди. Өз укугун коргоп, башка иттердин алдында бүжүрөп тургусу келген жок. Башкалар аны менен эсептешиши керек болгону ушу. Кошо чанага чегилген башка күчүктөрдөй кылып, эми аны эч ким басынта алмак эмес. Ал байкуштар чоң иттерди көргөндө мурункудай эле жол бошотуп, алардан обочо болгонго аракет кылып, ал турсун өзүнө берилген этин алдырып коюшчу. Ал дайыма жалгыз жүргөн Түнт, Каардуу, Ак Азууну чоң иттер тең ата катары кабыл алышты. Алар аны жайына коюш керек экенин тез эле түшүнүштү да, кастык да кылышкан жок. Жакын болууга да аракет кылышпады. Ак Азуу да тийишпегендерге тийишкен жок жана бир нече жолу уруша кеткенден кийин алар ушундай болгону оң окшойт деп калышты. Жай ортолуп калганда бир күтүлбөгөн окуя болду. Индеецтер менен багыш уулаганга кеткенде айыл четине тигилип калган жаңы вигвамды карап келейин деп, баягы бөөрү желишине салып бараткан Ак Азуу кичиге кез болду. Токтоп карап калды. Ал элес булас болсо да энесин билчү, бирок кичи уулун унутуп калыптыр. Каардуу ыркырап, азуусун көрсөткөндө Ак Азуу баарын эстеди. Бала кези, бул ыркыраш эмнени билдирери эсине келди. Баягы бала кездеги сезимдери кайра ойгонуп бийлеп алды. Энесине эркелеп умтулду эле, тигинин тиши жаак сөөгүнө чейин бата түштү. Түшүнө албай туруп калды да, ден дароо болуп артка кетинчиктеди. Бирок бул кичинин күнөөсү эмес эле. Эне карышкыр өз бөлтүрүгүн бирге чыкканда эле унутуп калат. Кичи да Ак Азууну унутуп калган эле. Ал үчүн Ак Азуу бейтааныш, чоочун бирөө болчу. Анан калса азыркы күчүктөрүнүн уламда ушундай мамиле жасоого акылуу болчу. Күчүктөрдүн бири жөрмөлөп Ак Азууга келди. Өздөрү билбеген менен булар энелеш бир туугандар эле. Ак Азуу кызыгып тигини жыттады эле, кичи кайра атырылып келип, мурдун канжалата каап алды. Ал ого бетер кетенчиктеди. Ойгоно калган баягы сезимдер менен элестер эми биротоло жок болду. Баласын жалап жуктап, маал-маалы менен баш көтөрүп, ыркырап коюп жаткан кичини карап турду. Эми ага кичинин кереги жок эле. Ансыз жашоого үйрөнүп, анын эмне үчүн кымбат болгонун да унутуп калды. Анын дүйнөсүндө кичиге орун жок кылган сыяктуу эле. Ак Азууга да кичинин дүйнөсүндө орун жок болчу. Ал ден дароо болуп тура берди. Баягы эсине түшө калгандардын баары унутулду. Ушул маалда кичи аны куумак болуп үчүнчү жолу качырып сала берди. Ак Азуу буга баш ийди. Кичи ургаачы болчу. Салт боюнча ургаачы менен урушканга болбойт. Ал бул мыйзамды билчү эмес. Ал турмуштук тажрыйбадан да келип чыккан эмес. Муну ага сокур сезими, айга, түнкү жылдыздарга каратып уулуткан, өлүм менен белгисиздиктен коркууга аргасыз кылган сокур сезими шыбырап турду. Айлар өтө берди. Ак Азуу күчкө толуп жетилди. Мүнөзү болсо тукуму менен айлана чөйрөсүнө жараша калыптанып баратты. Ал табиятынан ийкемдүү болуп, андан ар кандай нерселерди жасаганга мүмкүн эле. Чөйрөсү аны өзү каалагандай ийилеп, калыпка салып жатты. Эгер Ак Азуу кишилердин отуна келбесе, жапайы түндүк аны чыныгы карышкыр кылып чыгармак. Бирок кудайлар ага башка чөйрөнү тартуулашты да. Ак Азуу ит болуп калды. Анда карышкырдын каны болгону менен ал баары бир карышкыр эмес, ит болчу. Ошентип табиги ийкемдүүлүгүнөн жана айлана чөйрөнүн таасиринен улам ал биротолу калыптанды. Бул болбой койбой турган нерсе эмес болчу. Ал барган сайын түнт тартып, каардуу болуп, жалгыздыкка биротолу көндү. Башка иттер аны менен касташкандан көрө тынч жашаган жакшы экенин түшүнүштү. Боз кемчет болсо аны барган сайын көбүрөөк баалай баштады. Ак Азуу чоңуйсо да бир адаттан кутула албай койду. Ал күлкүгө чыдай алчу эмес. Кишилердин күлкүсүн укканда жаны чыгып кетчү. Алар башка нерсеге күлгөндө көңүл бурчу эмес. Бирок бирөө өзүн карап күлүп койсо болду, жинденип кетчү. Баягы токтоо, сабырдуу ит жок болуп, жөн эле кутуруп кете жаздайчу. Мындайда туш болуп калган күчүктөрдүн шору кайначу. Баягы мыйзамды жакшы билбегендиктен боз кемчетке тие алчу эмес. Анткени анын акылы менен таягы бар.
Ал эми күчүктөрдүн ачык талаадан башка эч нерсеси жок болчу. Аларды күлкүдөн улам жиндеп кеткен ак азуудан ушул ачык талаа сактап калар эле. Ак азуу 3 жашка кеткенде Маккензи дарыясынын жээгинде жашаган индеецтерге ачарчылык келди. Жайында балык түшпөй, кышында бугулар жер ооп кетишти. Багыштар сейрек кездешип, коёндор дээрлик жок калды. Жырткыч айбандар кырылды. Ачыккандыктан бирин-бирин жей башташты. Күчтөөлөр гана аман калып жатты. Ак азуунун кудайлары жалаң ачкачылык менен күн көрүштү. Алардын кааргандары менен чабаалдары биринин артынан бири өлүп жатты. Айылды моңдуу ый басып турду. Аялдар менен балдар жарыбаган тамагын токойдон аң издеп жүрүп арыктап, жетигип калган аңчыларга берип жатышты. Ачарчылыктан кудайлар чийки кайыштан жасалган макансилер менен кол каптарын жээп жатышты. Иттер болсо жан кайыштарды, ал турсун камчыларды жеп жиберишти. Иттер бирин-бири жеп, кудайлар болсо иттерди жеп жатышты. Адегенде чабаалдар менен начарларын жешти. Аман калган иттер муну көргөн соң өздөрүнүн күнү да ушундай болоорун аңдашты. Эр жүрөктөрү менен акылдуулары кызыл кыргын болуп жаткан от боюн таштап токойго качышты. Мында болсо аларды ачкалык өлүмү же ач карышкырлар күтүп турган. Ушундай кыйын кезеңде ак азуу да токойго качты. Ал башка иттерге караганда мындай жашоого жакшыраак ыңгайлашкан болчу. Анткени кантсе да баягы бала кезинде өткөн мектеби бар эле. Ал өзгөчө кичинекей жаныбарларды жакшы кармачу. Сак тыйын чычкандын жерге түшүшүн күтүп сааттар бою отурчу. Анын сабырдуулугу ичин каарыган ачкалыктан кем калчу эмес. Ал эч качан ашыкчу эмес. Тыйын чычкан кайра даракка чыгып кетпесин деп коркпостон, дал ыңгайы келмейинче күтүп аңдып тура берчү. Оңу келгенде гана буктурмасынан теги кыймылы көзгө илешпеген тыйын чычканга чагылгандай тийип илип кетчү. Тыйын чычкандарга аңчылык көбүнчө ийгиликтүү болгону менен алар сейрек кездешчү. Ошондуктан майда жаныбарларга аңчылык кылууга туура келчү. Ал кээде ушунчалык ачка болгондуктан чычкандарды казып жечү. Өзүндөй эле ачка, бирок өзүнөн алда канча тажаал арыз чычкан менен алышуудан да кайра тартчу эмес. Өтө өзөрүп ачка болгон кездерде ак азуу кудайлардын отун караан тутуп барчу, бирок өтө жакындачу эмес. Кудайларга кездешкенден качып токойдо жүрчү. Алардын койгон тузагына түшүп калган бирин серин жаныбарларды уурдап жеп койчу. Ал турсун бир жолу боз кемчеттин койгон тузагына түшүп калган коёнду да жеп койду. Ал эми боз кемчет ушул учурда ачкалыктан аалы куруп, улам отуруп эс алып, токойдо темселип келаткан эле. Бир күнү ак азуу ачкалыктан өлөйүн деп калган жаш карышкырды кездештирди. Эгер мынчалык ачка болбогондо, теги менен барып карышкырлардын үйүрүнө кошулуп кетмек. Азыр болсо тегини өлтүрүп, жеп коюудан башка арга калган жок. Ак азуунун багы бар экен. Абдан ачка болуп, өлөйүн деп калган учурларда дайыма бир нерсе кездешип калчу. Шайы өтө кетип, ыр петерге алы жок калган күндөрү да тагдыры колдоп, ири жырткычтарга кез болгон жок. Бир жолу сүлөөсүндө өлтүрүп, 2 күн жеп тыңып калганда ачка карышкырлардын үйүрүнө туш болду. Куугун абдан катуу болду, бирок ак азуу тигилерден тыңыраак болгондуктан кутулуп кетти. Кутулуп эле тим болбостон айланып келип шайы ооп калган куугунчулардын бирине кол салды. Көп өтпөй эле бул жерди таштап, баягы өзү туулган мекенинен жөнөдү. Ийинине барса кичи бар экен. Ал да пейили качкан кудайларды таштап, тууй турган маалы келгенде ушул өңкөргө келген экен. Ак азуу келгенде анын бир эле бөлтүрүгү калып, ал да болбой калган экен. Мындай катуу ачарчылыкта кичинекейлердин аман калышы кыйын. Кичи эр жетип калган уулун сүйүнүп тосуп алды деп айтууга болбойт. Бирок ак азуу буга кайгырган деле жок. Энесинин кереги жок болгондуктан кайдыгер бурулду да өзөн бойлоп жогору кетти. Сол айырыктагы баягы энеси экөө кармашкан сүлөөсүндүн ээн калган ийинин таап алды да кечке чейин ошол жерде жатып эс алды. Жай башталып ачарчылык аяктайын деп калган маалда ак азуу лип-липте жолуктуруп калды. Ал да токойго качып келип, эптеп жан сактап жүргөн экен. Экөө капыстан кездешишти. Тик жээкти айланып өтүп келатышып, асканын жанынан бетме-бет чыгып калышты.
Экөө тең коркуп кетип, ката түшүп, тиктешип калышты. Ак Азуунун жагдайы жакшы болчу. Бул жумада жолу жакшы болуп, тамакты көп жеген. Ал турсун соңку олжосун тойгон курсагы али бөксөрө элек болчу. Бирок Лип-Липти көрөр менен түгү тик туруп үрпөйө түштү. Бул өзүнөн өзү болуп, мындай каардуу чаар баш Лип-Лип менен жолуккан сайын көнүмүшкө айланган нерсе эле. Азыр да Ак Азуу оозун араандай ачып, тегиге аркырады. Убакытты текке кетирбестен баарын көз жумуп жумганча жасады. Лип-Лип кетенчиктеди эле, Ак Азуу аны ай буйга келтирбей жыкты да, чалкасынан салып, тарамыштуу арык мойнуна тишин матырды. Лип-Лип калтырап титиреп өлүп баратты. Ак Азуу андан көзүн албай, тегеренип карап турду. Анан кайра жолуна түштү да, бурулуштан көрүнбөй калды. Ушундан көп өтпөй эле Ак Азуу токойдон чыгып, жалгыз аяк жол менен Маккензи дарыясына түштү. Ал мурунда бул жерге келип жүрчү, бирок анда бул жер ээн болчу. Азыр болсо айыл пайда болуп калыптыр. Ак Азуу токтоп, дарактардын далдаасында туруп алып карап жатты. Үндөр менен жыттар тааныш сыяктуу сезилди. Бул көчүп келген баягы эски айыл экен, бирок кандайдыр бир жаңы жыттар менен үндөр да бар эле. Уулуган, ыйлаган үндөр угулбайт. Үндөр ток, пейил чыгып жаткандай. Бир маалда бир аялдын ачууланган үнү угулганда гана тигилердин курсактары ток экенин дароо тойду. Балык жыттанып кетти. Демек айылда тамак аш бар экен. Ачарчылык бүтүптүр. Ал коркпой токойдон чыкты да ээсинин вигвамына барды. Кожоюн жок экен. Бирок Клокуч Ак Азууну сүйүнгөнүнөн кыйкырып тосуп алды. Жаңы эле кармалган бир балыкты бүтүн берди. Ак Азуу жата кетти да боз кемчетти күтө баштады. Биринчи бап — душман. Ак Азуунун табиятында өз туугандары менен жакындашуу мүмкүнчүлүгү бир аз болсо да, чана башы болгондон тартып ал да жок болду. Иттер аны жек көрүшчү. Митса ага ашыкча эт бергени үчүн жек көрүшчү. Чыныгы жана ойдон чыгарылган артыкчылыктары үчүн жек көрүшчү. Алдыда чуркагандыгы үчүн, төктүү куйругу жана көзгө илешпей чуркап, жинин кайнаткан аяктары үчүн жек көрүшчү. Ак Азуу да иттерди ошондой эле жек көрчү. Чана башы болуунун эч кандай ырахаты деле жок болчу. Өзү 3 жыл бою баш көтөртпөй келген иттерден качкансып, алардын алдында чуркаганга араң көндү. Бирок буга көнүш керек болчу, болбосо өлмөк. Ал эми ташкындап турган күч-кубаты муну каалаган жок. Митса тизгинди силкер замат чанадагы иттер ажылдап үргөн боюнча Ак Азуунун артынан кууп жөнөшчү. Анын коргонууга чамасы жок болчу. Иттерге бурлары менен Митсанын узун камчысы тумшугуна ойной түшчү. Ак Азуунун алга жолунуп качкандан башка айласы жок эле. Куйрук жана арткы буттар менен артында ызылдап келаткан иттердин үйүрүнөн коргонууга мүмкүн эмес болчу. Мындай курал менен көптөгөн аюусуз азуулардын мизин кайтарууга болбойт эле. Ошентип Ак Азуу секирген сайын табияты, сыймыгы кор болуп чуркачу. Чуркаганда да керели кечке чуркачу. Мындай кордук, зордук, зомбулук жазасыз калмак эмес. Эгер денедеги кылды кайра денеге сайылып өсүүгө мажбурласа, ал жан чыдатпай оорутат. Ак Азуу да ушундай болду. Артынан такымдап кууган иттердин катыгын колуна берсем дегенде эки көзү төрт болчу. Бирок кудайларга каршы чыгууга болбойт. Анын үстүнө алардын бийлигин теги бугунун ичегисинен өрүлгөн 30 футтук узун камчыда бекемдеп турат. Ошентип Ак Азуу мунун баарына чыдап, ичинде ит өлгөн жек көрүүсү менен каарын ичине катып жүрдү. Өз кандаштарына каз чыккан кандайдыр бир тирүү жан болсо, ал Ак Азуу эле. Ал аюу дегенди билчү эмес, өзү да эч качан жан соогалап көргөн эмес. Денесинен жараат менен тырык кетчү эмес. Иттер да өз кезегинде анын тиштеринин изинен арылчу эмес. Иттерди чанадан бошотору менен кудайларга барып баш калкалачу көптөгөн чана башы иттерден айырмаланып, Ак Азуу кудайларга барган жок. Ал коркпостон ары бери басып, күндүзү азабы өткөн иттерден өчүн алчу. Алдыга чегиле электе азыркы шериктери адатта анын алдынан чыга алышчу эмес. Азыр болсо абал өзгөрдү.
Эртеден кечке чейин созулган куугундан улам иттер аны бизден качып жүрдү деп ойлоп шерденип калышты. Ал үйүргө кошулары менен уруш башталчу. Анын жүргөнү ыркыроо, алышуу жана ызычуу менен коштолуп турчу. Ал жуткан аба да жек көрүү менен каар жыттанып, бул ичиндеги каары менен жинин ого бетер күчөтчү. Митса токтогонго буйрук бергенде ак азуу анын буйругун аткарчу. Адегенде иттер буга көнө албай башаламан түшүп, баары жек көргөн чана башыга асылышты. Бирок ак азуу камчысын ойноткон Митса жардамга келди. Акырында иттер чана Митсанын буйругу менен токтосо, чана башыга тийишпей эле койгон оң экенин аңдашты. Эгер ак азуу өзү токтосо, анда асылса болот экен. Көп өтпөй эле ал да буйруксуз токтобой турган болду. Ал муну тез эле үйрөндү. Ал мындай нерселерди өздөштүрбөй кое алмак эмес. Эгерде антпесе, жашоо туш кылган мындай катаал чөйрөдө жашап кете алмак эмес. Бирок иттер үчүн бул сабак деле болгон жок, жана алар токтогон жерде аны тынч коюшкан жок. Күн сайын артынан ызычуу түшүп кууган иттер мурунку түндүн сабагын дароо эле унутуп калышчу, жана ал сабак түнү кайталанган менен таң атканда анын изи да калчу эмес. Анын үстүнө алардын ак азууну жетектешинин дагы бир себеби бар эле. Алар анын башка экенин туюшчу, жана ушунун өзү эле касташуу үчүн жетиштүү болчу. Алар да ак азуу сыяктуу эле колго үйрөтүлгөн карышкырлар болгону менен алар бир нече муундан кийинкилер болчу. Жапайы түндүктүн көп нерселери жоголуп, булар үчүн ал белгисиздик, түбөлүк коркунуч жана душмандык өкүм сүргөн жер катары гана туюлчу. Ал эми ак азуунун кебетесинен, аракети менен жүргөн турганынан жапайы түндүктүн илеби келип, ал ошонун символундай туюлчу. Ошондуктан ага тишин кайроо менен иттер адамдын отун курчаган токой менен караңгылыктан баш багып турган коркунучтан сактанууга аракет кылышчу. Бирок андай деген менен иттер бир сабакты, бирге жүрүү керек экенин жакшы өздөштүрүштү. Ак азуу өтө коркунучтуу душман эле. Жана аны менен жекеме-жекеге чыгууга эч ким да аялчу эмес. Иттер ага үйүрү менен кол салышчу. Болбосо ал тигилерди бир-бирден бир түндө кырып таштамак. Ушундан улам ак азуу тигилерди өлтүрө алган жок. Бирөөнү жыгаар замат тигилер жапырт каптап, тигинин тамагын үзүп кеткенге жол берчү эмес. Бир нерсе болоор менен эле баары ага жабылчу. Алар ич ара урушуп талаша беришчү. Бирок ак азууга келгенде мурунку чыр-чатактарын баары дароо унутулуп калчу. Алар канча аракет кылганы менен ак азууну өлтүрө алышкан жок. Ак азуу алар үчүн өтө ыкчам, каардуу жана акылдуу эле. Капканга түшө турган жерден качып, тигилер ожоп келаткан жерден чыгып кетчү. Аны жыга ала турган бир да ит жок болчу. Ал өзү жашоо үчүн кандай тырышса, аяктары да жерге ошондой тырмышып турчу. Ошондуктан үйүр ичиндеги бул бүтпөгөн согушта аман калуу жана аякта туруу бирдей түшүнүктөр болчу, жана муну ак азуудан жакшы эч ким билчү эмес. Ошентип ал өз кандаштарынын, кишилердин отуна келип, аларды калка тутуп, бошошуп калган карышкырлардын кыркылышкан душманы болуп чыкты. Ал ит аттуунун бардыгына өч болуп, ушунчалык айбоосуз өч алгандыктан каардуулук менен жапайлыкты эч кимден сурабаган боз кемчет да буга айран калып, мындай ит жок экенин айтып калчу. Каардуулук менен жапайлыкты эч кимден сурабаган боз кемчет да буга айран калып, мындай ит жок экенин айтып калчу. Башка айылдык индеецтер да ак азуудан өлүм тапкан иттерин эстешип, буга макул болушчу. Ак азуу бешке чыкканда, боз кемчет аны менен дагы узак сапарга чыкты. Аз каалуу тоолордон тартып, Маккензи менен Паркупайдын жээгиндеги жана Юконгага чейин айылдар ак азуунун алышкан иттерди кантип өлтүргөнүн көпкө чейин унута албай жүрүштү. Ал өч алганга баш оту менен кирип кетти. Чоочун иттер андан жамандык күтүшчү эмес, жана мындай көтөөсүз кол сала турган душман болоорун билишчү да эмес. Анын чагылгандай бир тийип өлтүрө турган душман экенин алардын кабары жок болчу. Чоочун айылдын иттери ак азууга менсинип келгенде, ал жөрөлгөсүн жасабай туруп эле тигиге серпилген болот пружинадай бир тийип тамактан алып кетчү да, тиги өзүнө келгенче эле өлтүрүп таштайчу. Ал уруштун чебери болуп чыкты. Эсеп менен күчүн эч качан бошко кетирбей ыкчам урушчу. Качырып тийип, жаза тийип калса дароо артка кетчү.
Бардык карышкырлар сыяктуу эле ак азуу да душманы менен узакка айкалышып алышкандан каччу. Ал буга чыдай алчу эмес. Бул коркунучтуудай туюлуп, мындай да кутуруп кетчү. Ал ээн эркин болуп, бутунда бекем туруш керек болчу. Жапайы түндүк ак азууну дагы деле кучагынан кое бербей бийлеп турчу. Бала кезден өзү сыяктууларга кошулбай, жалгыз өскөнү да анын эркиндикке умтулуусун күчөтсө керек. Жакындан кандайдыр бир коркунуч туюп турчу. Ал алдында капкан тургандай сезип, бул коркуудан эч кутула алчу эмес. Чоочун иттер аны менен тең тайлаша алчу эмес. Ал тигилердин азуусунан оңой эле буйтап кетчү да, ишин бүтүргөн соң бир тиш тийгизбей кетип калчу. Бирок дайым эле мындай боло берчү эмес. Бир нече ит жабылып, качканга үлгүрбөй калган учурлар да болчу. Кээде бир эле иттен да ыдык көрүп калчу. Бирок мындай учурлар сейрек болчу. Ак азуу уруштун чебери болгондуктан бардык айкаштардан кылы кыйшайбай чыкчу. Анын дагы бир артыкчылыгы бар эле. Ал убакыт менен аралыкты жакшы билчү. Албетте, ал муну сокур сезими менен жасачу. Баары өзүнөн өзү болчу. Көзү мыкты көрүп, нервтер көргөндөрүн мээге тез жеткирчү. Башка иттердикинен мыкты денеси тез жана так кыймылдачу да. Акылы менен кара күчү шайкеш келип турчу. Ак азуунун көрүү нервтери кыймылдаган нерсенин элесин берери менен мээ өзү эле зарыл мейкиндик менен мезгилди аныктап койчу. Ошентип ал секирген иттен же анын азууларынан буйтап туруп эле көз ачып жупканча тегинен өзүнө кайра кол салууга жетишчү. Бирок бул үчүн аны мактай бергенге да болбойт. Таабият берчүсүн ага сараңдык кылбай бериптир. Болгону ушул. Ак азуу Юкон фортуна келгенде жай болуп калган эле. Боз кемчет кыштын аягында Маккензи менен Юкондун ортосун кесип өтүп, жаз бою аскалуу тоолордун батыш этектеринде аңчылык кылып жүрдү. Паркупайн дарыясы муздан арылган соң кайык жасап алып, аны менен Юконго, уюл алкагынын жанына келди. Бул жерде Гудзон булуңу компаниясынын форту бар болчу. Фортто индеецтер көп болчу. Азык-түлүк мол келип, кызуу кыймыл өкүм сүрүп турган эле. Фортто индеецтер көп болчу. Азык-түлүк мол келип, кызуу кыймыл өкүм сүрүп турган эле. 1898-жылдын жайы болчу. Миңдеген алтын изилдөөчүлөр Юкон менен Даусонго жана Клондайкка кетип жатышкан. Алардын көпчүлүгү 1 жылдан бери сапар тартып келатышканы. Менен дагы 100дөгөн миль бар болчу. 5000 милден аз жол баскан киши жок эле. Кээ бирлери болсо дүйнөнүн тиги четинен келаткан болчу. Боз кемчет фортко токтоду. Алтын оорусунун шыбышы ага да жетип, бир нече таңгак тери менен бир таңгак мээлей жана макайсын ала келген эле. Пайда жакшы түшөт деп кызыкпаса, боз кемчет мындай узак жолго чыкмак эмес. Бирок баары ал күткөндөн да алдаганча жакшы болуп чыкты. Терилерден 100% пайда түшсө деп кыялданып келген болсо, бул жерде 1000% пайда түштү. Боз кемчет чыныгы индеец катары ишин шашпай, жай баракат баштап, товарлар арзан кетип калбасын деп, бул жерде кеч көзгө чейин калмай болду. Ак азуу ак адамдарды алгач так ушул Юкон фортунан көрдү. Өзү билген индеецтер менен салыштырганда алар башкача адамдардай, бийлиги тигилердикинен да күчтүү кудайлардай туюлду. Мындай ишеним өзүнөн өзү пайда болду. Ак кудайлардын кудурети күчтүү экенине ишенүү үчүн тырышып ойлонуунун деле зарылдыгы жок болчу. Ал муну жөн гана туйду, бирок ачык туйду. Бир кезде индеецтердин вигвамдары кишинин улуулугун далилдеп келсе, эми ал заңгыраган форт менен жоон устундардан куралган үйлөргө таң калып жүрдү. Мунун баары ак кудайлардын кудуретинен кабар берип турду. Алардын бийлиги ак азуунун мурунку кудайларынын, анын ичинде өз кудайы боз кемчеттин бийлигинен да күчтүү экен. Ал бул ак кудайлардын жанында бала кудай эле болуп калат экен. Албетте, ак азуу булардын баарын туюп гана жүрдү. Ойлогонго кудурети жеткен жок. Бирок жаныбарлар көбүнчө ушундай туюмдарга таянып иш кылат.
Жана ак азуунун азыркы ар бир аракети ак кудайлардын кудуретине ишенгенинен кабар берчү болду. Адегенде алар абдан кооптуудай сезилип жүрдү. Булардан кандай коркунучтуу, кандай балекеттүү көтсө болору белгисиз болчу. Тигилерди абдан кызыгып караганы менен аларга туш болгондон коркчу. Адегенде бир нече саат бою алыстан көз салып турду да, алар иттерине эч кандай жамандык кылбаганын байкап жакындай баштады. Тигилер да ак азууга кызыга башташты. Анын бөөрү чалыштыгы дароо көзгө урунуп, тигилер сөөмөйү менен аны бири-бирине көрсөтө башташты. Алардын бул кылыгы ак азууну кооптондуруп, жакындап келгендерине ыркырап, оолактай берчү. Ошентип, тигилердин бири да аны сылай алган жок, жана сылай албагандары да жакшы болду. Көп өтпөй эле ак азуу бул кудайлардын бир азы гана 10 чактысы ушул жерде жашай турганын билди. 2-3 күн сайын жеке кеме ак адамдардын кудурети күчтүүлүгүнүн дагы бир анык далили келип токтоп, бир нече саат турчу. Кудайлар кеме менен келип кайра кетишчү. Бул ак адамдар сансыз көптөй сезилчү. Алгачкы 2 күнү эле ак азуу өмүр бою көргөн индеецтерден да көп киши көрдү. Алар күн сайын келип фортто болгон соң дарыя менен жогору кетишчү. Ак кудайлардын кудурети күчтүү болгону менен иттери эч нерсеге жарачу эмес. Ээлери менен жеке жүргөн иттер менен таанышкан соң ак азуу буга тез эле ынанды. Алар ар түрдүү болчу. Кээ бирлеринин буттары быртыйып кыска болсо, башкаларыныкы тартайып өтө эле узун болчу. Жүндөрү өтө кыска келип, айрымдарыныкы такыр эле жок болчу. Бул иттердин бири да урушканды билчү эмес. Өз туугандарын жининдей жек көргөн ак азуу алар менен урушууну милдети катары көрдү. Бир нече жолу алышкан соң алардан жийиркенип калды. Алар олдоксон бир байкуштар болуп чыкты. Ак азууну күчкө салып жеңмекчи болушканда ал тигилерди айла амал менен оңой эле жеңип койчу. Иттер ажылдап үрүп качырып сала беришчү. Ак азуу дароо ойт берчү. Тигилер эмне болгонун түшүнө албай туруп калганда, ак азуу капталдан келип тийчү да тамактан алчу. Бул ыкма көп учурда оңунан чыкчу да ал иттин чоочун немени талап кетели деп күтүп турган индеец иттеринин тебелендисине калчу. Ак азуу акылдуу болчу. Иттерин өлтүргөндө кудайлардын каары келерин мурунтан эле билчү. Ак кудайлар да ушундай болчу. Ошондуктан душманын жыгып, тамактап салган соң акырын четке чыга берип, калганын берки иттердин үйүрүнө койчу. Ак адамдар жүгүрүп келип, үйүрдүн сазайынын берип жатканда, ал суудан кургак чыгып кетчү. Адатта обочо жерге барып алып, туугандарын таштар, таяктар, балталар жана колго кирген башка нерселер менен уруп жатканын карап турчу. Ак азуу абдан акылдуу эле. Бирок анын туугандары да өздөрүнчө акылдуу боло башташты. Жана буга ак азуу да кошулду. Алар тамашанын баары кеме жээкке келип токтогондо башталарын билип алышты. Кемеден жаңы түшкөн иттердин 2-3-өө дароо таландыга калышчу. Кишилер калгандарын дароо кайра чакырышып, беркилерди жазалап киришчү. Бир жолу сеттердин көз алдында талап өлтүрүшкөн бир киши револьверин алып чыгып, удаасы менен 6 жолу атты эле үйүрдөн 6 ит тырай бөлүп калды. Кудурети күчтүү ак адамдардын мунусу ак азуунун эсинен чыкпай калды. Ак азуу мунун баарына баш оту менен кирип, кандаштарын эч аяган жок жана мындай уруштардын баарынан аман-соо чыгып жүрдү. Адегенде ак адамдардын иттери менен эрмек үчүн урушуп жүрсө, кийин буга чындап киришти. Башка кыла турган иши жок эле. Боз кемчет соода кылып, байып жатты. Ак азуу болсо тентиген индеец иттеринин үйүрүнө кошулуп, кеменин келишин күтүп турчу. Кеме жээкке келип токтоору менен тамаша башталчу. Ак адамдар эстерине келгенче үйүр ар кайсы жака жетип жоголуп, кийинки кеменин келишин күтүп калчу. Бирок ак азууну үйүрдүн бир мүчөсү деп айтууга болбойт эле. Ал башкаларга аралашпай, өзүнчө ээн эркин жүрчү. Башка иттер андан бир аз кооптонуп да турчу. Туура, ал тигилер менен чогуу аракет кылчу.
Чоочун ит менен урушту баштап, аны жыгып берчү. Иттер жабылып, тигини жайлап жатышканда, ак азуу үйүрдү каарданган кудайлардын жазалоосуна таштап, акырын кетип калчу. Уруш чыгаруу оңой эле болчу. Ак азуу пристанга келери менен эле чоочун иттер ага жабылчу. Алар сокур сезимдерине баш ийишчү. Иттер ак азууну көрөрү менен өздөрү таштап кеткен жапайы түндүктү, кишилердин жаккан отун тегеректеген белгисиз, түбөлүк коркунучту туюшчу. Жапайы түндүктөн коркуу иттердин муундан муунга өтүп келаткан коркунучу болчу. Жапайы түндүк кылымдар бою аларды коркутуп, жүрөгүнүн үшүн алып келген. Ал эми алардын ээлери ошол жактан келген жандуунун бардыгын өлтүрүүгө уруксат беришкен. Эми алар ошол укугун пайдаланып, өздөрүн да шерик кылып алган ээлерин да коргоп жатышат. Ушундан улам Юкондун жээгине түштүктөн келип түшкөн иттердин баары ак азууну көрөрү менен баса калып, чайнап таштагысы келип турчу. Келген иттердин арасында шаардыктар да бар эле, бирок жанагы коркуу аларда да сакталып калган экен. Таламандын тал түшүндө алдынан чыккан бөрү чалыш бул жаныбарга алар өздөрүнүн эле көзү эмес, ата-бабаларынын көзү менен да карап, мурунку муундардан мураска калган сокур сезимдери аларга алдыңда илгертен келаткан душманың карышкыр турат деп шыбырап турчу. Ак азуу ушунун баарынан жаны жыргап ырахат алчу. Аны көрөрү урушка жулунган иттердин өзүнөн шору, ага эмне? Жан деп алыша берет. Алар ак азууну табигый олжу катары көрүшсө, ал да тигилерди ошондой көрчү. Ал бекеринен күн жарыгын алган ээн үңкүрдөн көрүп, бала кезден ак кекилик, арс чычкан жана сүлөөсүндүү душмандар менен кармашпаса керек. Бекеринен бала кезинен лип-лип жана жаш иттердин үйүрү менен алышып жүргөн эмес. Жашоосу башкача болгондо, ал өзү да башкача болмок. Айылда лип-лип болбогондо, башка күчүктөр менен аралашып, итке окшош болмок жана туугандарын аяп турмак. Боз кемчет жумшагыраак, мээримдүүрөөк болгондо кишиге жакын болмок. Бирок баары башкача болду. Катаал жашоодон улам түнт, каардуу жырткыч болуп, өз туугандарынын душманы болуп калды.